Туғандар, эшикте болсо суу катырып атат. Туғандар, бизге чындыгында бүгүнкү жумуш ушул менен аяктады окшойт. Бизге бир маленький кузовду өчүртүп салдык. Маленький кузов бизге берди. 5-күн кошуп тарта албай калдык. Бирок иштерге байланыштуу. Анан туғандар, машинанын генераторунан болуп чыкты. Бүгүн коэффициенттер жакшы жанып атса керек десем, бирок Кудай буйруса, бүгүн 4-күн туғандар. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат арубаңыздар. Бардыгыңыздарга жаздын күнүндө, кар жаап аткан күндө ысык салам. Бүгүн Кудай буйруса 4-күн кечегиле машина, кечегиле адам туғандар. Бүгүн челленджибиздин 4-күнүнө жумушка чыгып атабыз. Ошол бүгүн кечеги күнү айткандай эле туғандар, бүгүн средний кузовда бир күрүшүк менен эмес, 2 күрүшүк менен жумуш алып барабыз бүгүн. Акыркы күн. Анан буйруса бүгүн дагы иншалла ачык айкын көрсөтөбүз кандай болот жумуш. Анан туғандар тилекке каршы челлендж 5 күндүк челлендж болчу, бирок обстоятельствага карап тилекке каршы 5 күн катар чыга албай турган болуп калдыбыз. Бүгүн 4-күн, бүгүн акыркы күн туғандар. 5-күндө чыгалы деп аракет кылдык, бирок кээ бирки проблемалар чыгып, тилекке каршы 5-күнү 5 күн катар толук чыга албай калдык. Бирок 4 күн дегенде жумуш алып бардык туғандар буйруса. Анан жумушубузду биз бисмиллах деп саат 10-до баштап атабыз. Кеттик анда эмесе. Туғандар, эртең менен турсам кар жаап аткан экен, анан ойлодум эле. Бүгүн коэффициенттер жакшы жанып атса керек десем, бирок коэффициент кыйратып жанбай атыптыр негизи. Анан биз азыр биринчи заказыбызды алдык. Маленький кузов, 2 грузчиги менен. Корпоративный заказ экен. Эмеде туғандар, негизи мына эртең менен биринчи түшкөн заказдарды негизи ылгабай эле алып койгон деле жакшыраак болот. Ошонун аркасынан багыбыз ачылып кетет буйруса. Азыр биз муну деген Шолковский жактан алдык, заказ алып кетебиз биринчи адрестен. Анан деген биз Долгопрудный жакка алып барабыз. Анан көрсөбүз жапканда акчасын. Заказ жабалы, маленький кузов, без грузчик заказ алганбыз. Себеби жакынкы адрес болчу. Алып келип таштап атабыз. Бизде 905 рубль менен жаап берди. Анан деген бизге таза калганда аз көрсөтөбүз. Анан негизи туғандар айта кетчү нерсе, саат 11-ден 40 өттү, жумушка саат 10-да чыкканбыз. Эгерде бизде кечеги күн, бүгүнкү күндөр заказдарыбыз бир аз окшобой атат. Жалпысын алып караганда жакшы. Бирок паркта иштеп аткан балдарга салыштырып келгенде биз аларга караганда бир аз начарраак иштеп атабыз, жаманыраак иштеп атабыз. Акыркы кечеги күн, анан бүгүнкү күн. Неге дегенде бүгүн уже 2 саат өттү туғандар. 2 саатта зорго биринчи заказыбызды эми кылдык жумушка чыккандан бери. Буюрса иншалла кечке чейин жакшы жумуш болот деген ниеттебиз. Туғандар, айта кетчү нерсе, мына 2 грузчик болуп иштеген болсоңуздар, 2 грузчикке мынакей туғандар, Москванын ичинде азыр ушундай бонус жанып калган 2000 рубль. То есть любой заказ алсаңыз 2000 рубль менен жаап берет. Заказды алдык буюрса, маленький кузов, без грузчик заказ түштү. Жакынкы адрес мындайларды алып жумуштан эргенебиз жакшы. 850 рубль коэффициент менен берди. Буюрса биринчи адреске кеттабыз. Так, туғандар, биз заказыбызды алдык. Маленький кузов, без грузчик, 850 коэффициент менен болгон. Буюрса экинчи адреске жөнөп кеттик. Ой, средний кузов дедим го, маленький кузов болчу. Буюрса кеттабыз. Анан туғандар, Москвада кар уже кадимкидей жая баштады. Камера канча көрүнбөй калышы мүмкүн, бирок негизи кар жаап атат. Экинчи заказ жаптык, буюрса келип жетип бир коробка алып келип туғандар. Кичинекей коробка, маленький кузов, без грузчик болгон. Андан сырткары 840 коэффициент менен. Анан деген биз 2 заказ менен буюрса 2841 иштедик. Саат 12-ден 54 өттү. Бүгүн 2 грузчик менен иш кылабыз туғандар. Бирок 2 грузчик менен заказ ала элекпиз пока что. Заказ алганбыз, маленький кузов, 2 грузчиги менен азыр жүктөйбүз. 3 адрес, биринчи адрестен алабыз, экинчи адреске алып барабыз, кайра 3-үчү адрес ушул жака алып келет экенбиз. Кеттик анда. Так, туғандар, эшикте болсо суу катырып атат.
суу келип алган эмне эле. Так, биз заказ менен экинчи адреске келдик. Бул жака таштап, 2 сумка алып, кайра 3-чү адреске кеттик. Барып заказды завершать этип, канча менен жаап берди, анан көрсөтөбүз буюрса. Так, жамаат, биз заказга келдик. Жаап атабыз заказды. Маленький кузов, 2 грузчиги менен болгон. Жалпы биринчи адрес, экинчи адрес, үчүнчү адрес общий 10 километр жол жүрдүк. Анан бизге деген жаап бергени мынакей 1831 рубль менен. Анан 3 заказ кылдык. Жалпысынан деген биз ушуна канча иштедик силерге көрсөтүп коеюн. Мынакей туугандар, жалпысынан деген биз 3 заказ кылдык. 3 заказдын акчасы данный момент 4243 рубль болду туугандар. Убак сааты 2 болду. Анан бул жерден айта кетчү нерсе, бонус боюнча туугандар. Бонусту аткардык буюрса 11 заказга, 25 заказга 11 миң туугандар. Ал эми болсо бул жакта дагы кийинки бонус 23 миң туугандар. Бул жакта дагы биз мындай айтканда 25 заказ кыла турган болсок, 23 миң бонус алабыз ушулай несебинен. Көрүп алыңыздар. Буюрса кийинки заказ күтөбүз анда. Туугандар, биз 4-чү заказды алып келип уже завершать этебиз. Баштапкыларын көрсөтө албай калдык, тилекке каршы эстен чыгып калыптыр. Бул деген бизге маленький кузов 0 грузчик менен түшкөн, жакынкы адрес алып келип тапшырдык буюрса. Анан туугандар, негедир менин оюм боюнча 2 грузчикке караганда 1 грузчик менен иш кылган жакшы болуп атат го деп ойлойм. Потому что мисалга саат 4 болуп атат, тапкан акчабызды караңыздар. Жанагы заказдар өтө көп түшүп атат, заказдар бар. Просто биз 2 грузчикпиз деп мынакей жамаат көп заказдарды албай коюп атабыз. Ошол биз жанакы мен оюм боюнча ошол маленький кузов, то есть 2 грузчикке караганда 1 грузчик менен иштеген жакшы экен. Себеби дегенде биз азыр могул жерде заказдар негизи көп туугандар, заказ түшүп атат. Бирок биз жанагы 2 грузчикпиз деп көп заказдарды албай коюп атабыз да. 2 грузчик менен заказ алалы деген ниеттечи. Мынакей бул жерден отмен алган заказдарды да көрсөңүздөр болот. Жалпысынан 4 заказ аткардык данный момент. Анан калганын полностью отмена кылдык. Ошондо деген отмена болгон заказдарыбыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 заказ отмена кылдык туугандар. Туугандар, бизде саат 4. Анан биз жаңылык бизде. Маленький кузовду өчүртүп салдык. Маленький кузов бизге бербейт, только средний алабыз. Себеби дегенде 2 грузчикке бир аз кыйын болуп калат экен маленький менен жумуш кылышчы. 1 грузчик болуп иштесеңиздер, маленький да коштуруп алып, жакынкы заказдарды алып иштесеңиздер болот экен. Мына 2 адам жакта отуруп, опа, мынакей туугандар, заказ түштү. Туугандар, биз заказга барайын деп атсак, бизде машина жүрбөй калды. Ошол кээ бирки зымдарына суу тийип жүрбөй калган сыяктуу. Машинаны жүргүзгөнү аракет кылабыз. Машинаны жүрбөй калган болсо, бүгүнкү күнүбүз ушу менен аяктайт окшойт туугандар. Бизге чындыгында бүгүнкү жумуш ушул менен аяктады окшойт. Бизге бир болсо генераторубуз ток бербей атат. Аккумулятордун күчү түгөнүп калды уже. Көрсө анан бул жака жана бир машина өтүп кетти эле. Көрсө өзүбүздүкүнөн экен. Жерде Шпарктан экен. Өзүнүн таксырыбыз болчу экен. Карап танып калдым эле. Азыр аккумуляторун алып салып көрөбүз. Жүрүп кеткен болгон болсо генератордон болду деп ойлоп атабыз. Мынакей туугандар, биздин таксырыбыз келип аккумуляторун салып берип атат бизге. Ассаламу алейкум. Жердеш көбөйүп кетиппиз бирок Жердеш сон, өтө сон. Бул жак кычыкта турган эле, кычыктан дагы бирибиз таап алдык. Биз оңой эле таашып, оңой эле болуп калды. Буюрса иншалла. Машинаны карап жүрөм. Өз дагы эме да, закон подлости да, мындай суук күнү кар жаап атканда өчүп берип атат да машиначы. Буюрса иншалла жүргүзүп кетебиз. Так, жамаат. Биздин ушу менен бүгүнкү иш күнүбүз бүтүп калды. Бүгүн 4-чү күн, буюрса челленджибиздин акыркы күнү. Ошо буга чейин айткандай эле 5-чү күн тарта албай калдык. Бир-эки иштерге байланыштуу. Анан туугандар, машинанын генераторунан болуп чыкты. Машинаны уже буксировка кылып сервиске алып кетишти. Анан ниет кылам видео буга чейинки видеолорумду дагы, ушул видеому дагы акырына чейин көрдүңүздөр, результатын көрдүңүздөр. Ушундай жумуш болду туугандар. Айта кетчү нерсе, эч бир күнү бир 12 саат иштеген жокпуз. Эң көп 10 саат болду окшойт, адашпасам.
Анан туугандар, бул челлендж менен эмнени айткым келип атат? Бул челлендж менен, бул 4 күндүк жумуш менен биринчиден жаңы чыккан жаңы үйрөнчүк водительге иншалла жардам бердик деп ойлойбуз. Анан кийин дагы результаттарын буюрса киргизебиз, кийин өз алдынча иштеп чыккандан баштап. Анан туугандар, максат мындай. Бул видеолору менен эч кимди зордобойм. Келиңиздер, Яндекс доставкага чыгыңыздар дебейм. Өзүңүздөрдүн данный момент азыркы учурда өздөрүңүздүн бир жакшы жумуштарыңыз болсо, официальный жумуштарыңыз болсо, трудовой договор берген жана айлыгы 80 миңден 100 миңге чейин айлыктары болгон болсо, туугандар, ал жумуштан чыкпай эле ошол иштеп аткан жумушуңуздарды иштей бериңиздер. Жакшыраак, машинага караганда, техникага караганда жөн бир айлыкта иштеген жакшыраак. Бул видеолорду YouTubeга эмне максатта тартабыз туугандар? Максат мындай. Бул видеолор көбүнчө ошол Яндекс доставка тармагында уже иштеп жүргөндөргө көбүн эсе арналган видеолор болот булар. Ушундай жумуш алып бардык туугандар. Буюрса кийинки видеолордон көрүшкөнчө. Анан туугандар, айта кетчү нерсе, ошол иштейм Яндекс доставкада дей тургандар болсо, номерлерди калтырып койдум. Ошол номерлерге байланышып, жердеш паркына чала бериңиздер. Иншалла 24-кө жети жооп беребиз. Парктын комиссиясы болгон 3%. Анан андан сырткары коллектив өтө жакшы, өтө мыкты. Парктагы мыкты деңгээлде өзүнүн жумушун алып барып атат туугандар. Кошсом дегендер болсо, номерлерге кайрылып, байланышып кошулсаңыздар болот. Бардыгыңыздардын иштериңиздерге ийгилик.